Москванын Санкт-Петербург шаарында жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин жыйынына жана жамаат коопсуздуктун кызматташуу уюмуна мүчө өлкөлөрдөн өлкө башчылары жыйыны башталды. Ага катышуу үчүн президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 26 декабрда Орусияга жөнөп кетти. Евразия экономика биримдигинин саммитине Кыргызстандан тышкары уюмга мүчө Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусиянын лидерлери толук катышып, биримдик түзүлгөндөн берки 2 жыл аралыгындагы иштердин жыйынтыгын чыгарып, болочоктогу аракеттерди ортого салышуусу каралган. Соңунда Бажы кодекси тууралуу келишимге кол коюлат. Кыргызстан өз кезегинде ветеринардык чектөөлөр чоң тоскоолдуктарды жаратып жаткан туурасында да маселени көтөрдү. Жыл жыйынтыгын чыгаруу менен чогулуп жаткан Евразия экономика биримдигинин жыйынын жүрүшүндө көтөрүлчү маселелер тууралуу биз да баам салып көрөбүз. Улуттук университеттин профессору, саясий талдоочу Бердибек Жумабаев биз менен байланышта. Саламатсызбы? Кыргызстан 1,5 жылдан ашык биримдик ишинде иш алып барууда, бирок жыйынтыктар күтүлгөндөй болбоду. Евразиялык биримдикке киргени Кыргызстан кирешет таппаганы өлкөдөгү эпизодиялык абалдын начардыгы менен түшүндүрүлүүдө. Бул жерде ветеринардык көзөмөлдү колго ала албаган кыргыз өкмөтүндө күнөөбү же Евразиялык экономика биримдигинин башынан эле Кыргызстанга экономикалык жактан алганда пайдасыз биримдик беле? Чынында эки өтөң эле эки жагынан тең ката кеткен. Биринчи келишим түзүп, ЕАИБга кошулуп аткан кезде жакшылап келишимди тактап, аягына чейин бүтүрүп, юристтер иштеш керек эле, экономисттер иштеш керек эле жакшылап. Бул жакшы жасалбай калган. Шашылыш түрдө эле кирип кетти да. Документтер чала була бүткөн кыска убакыттын ичинде. Экинчиден албетте бизде жоопкерчилик да болуп атат. Бизде ишти өзгөчө кандыра, бышыра аягына чыгара албай, азыркы дүйнөлүк абдан жогорку темпти кабыл ала албай, үлгүрбөй калып атышат да. Чындыгында бул өзү кадр саясатында да. Кадр саясатында эгерде ушунчалык мыкты адистерди кабыл алып, мыкты адистерге тапшырылган болсо, бул иштер мүмкүн мынчалык ката кетпес эле. Атамбаев жыл жыйынтыгын чыгарып жатып, Канттагы ЖКХУнун авиабазасы мөөнөтү бүтүп жатканына байланыштуу жабылат деген. Кыргызстан чындап бул базаны жабат деп ойлойсузбу? Анын ролу кандай эле? Чынында бизге кандайдыр бир күчтүн жардамы керек болот да. Муну эгерде жаапштасак, өзүбүз жакшылап өнүгүп, бутубузга тура элек болсок, экономикалык жагынан дагы, армиялык деле жагынан бизге ошол эле Россия жардам берип атат азыр. Анан бул өзү менимче эртерээк жасалган бир кандайдыр кадам деп эсептейм да. Бул өзү шашпаш керек деп эсептейм. Мындай учурларда жардам берип жаткан күчтөргө менен эсептешип, алар менен өтө кылдат мамиле кылыш керек деп эсептейм. Кыргызстан тышкы саясатта көп нерсе Орусияга актап иш кылат. Биз азыр коопсуздук жаатында жамаат коопсуздук келишим уюму экономикалык жактан Евразиялык биримдик менен байланышып турабыз. Бирок ошол эле убакта араздашууларыбыз да бар. ГЭС куруу боюнча Кыргызстан менен Орусия соттошуу алдында турат. Деги эле өтүп бара жаткан жылы тышкы саясатта Орусияга басым жасаганыбыз кандай жыйынтыктарды берди? Эми биз өзүбүз бул кыргызстандыктар жана кыргыз эли жеринен аябай нарыктуу эл болгон, акыйкатты талап кылган, адилеттикти талап кылган эл да. Анан дүйнөдө азыр ошол адилеттикти, акыйкаттыкты талап кылып кыйналып аткан элдерге жардам берип аткан тарапта болуу менин оюмча келечектүү деп эсептейм. Ошон үчүн ушул Россия менен иштешүүдө албетте ары бери кетүү болот, сөзсүз. Бул өзү чоң иште бирде бир тарабы үлгүрбөй калса, бирде биринчи тарабы байкабай калат дегендей. Ал ага карабастан менимче бул Россия менен болгон байланышты эч качан начарлатпай, колдон келсе бекемдеп, алардын колдон келген тынчтык саясатын да жүрүшүбүз керек деп эсептейм. Рахмат айтам. Улуттук университеттин профессору, саясий талдоочу Бердибек Жумабаев менен жогорку Евразия экономикалык кеңеши экономикалык биримдиктин зыяны пайдасы тууралуу сүйлөштүк.